Насқат саған билегім бар. Қандай билек? Маған жұмысқа шығасың. Қандай қымбат Қада өлік, денсаулықтар іштер жақсы жүрөбүз. Саған келеттім эле өлік, саған бараққа миш менен. Не болду? Иним ырсыттап милицияға түшпау денемчи. Сенен ақша сұрайын дедім эле, кичине ақша беріп тұрчу. Мен бүгін Насқатты кечинде кафеге чакырып, алтын шакеге алып, сөз айтайын дегенде. Бүтө тагы аябай керек мага беріп тұрчу өлік. Айтасың, үйлөнөсүң өлік. Не кылсаң? Макуланда дос. Колдон келишинче жардам берип турайын. Чоң рахмат өлге, чоң рахмат. Макуланда. Шынында ушундай милнет да. Да. Саламатсызбы? Олексон, ай улан, сен дайыма кечикчи болдуң го я. Кеширип коңуз, жолдон киши достор менен кармалып калдым эле. Сен дайыма шылтооң абдан көбөйө баштады. Бас, келчи сүйлөшөлү. Арыз экенбиз. Кандайсың? Гитара ойнайсың ба? Жаңыны үйрөнүп атам, балдардан сабак алып. Өзүм аяк кызыгам, үйрөнгүм келет. Улан, сага эмне болду? Алмаз экен. Исенбай экен мени аябай катуу урушпадыбы. Жумушка дайыма кечигип келесиң депчи. Берген тапшырмаларымды аткара элек болчумун. Аябай тил уктум бүгүн. Ушундай башаламандык жашоодан аябай тажап кеттим Алмаз экен. Эмне кылышымды билбей атам. Сен максат коюп пландаштырганды үйрөнүшүң керек экен. Кантип койсо болот максатты? Мурда максатсыз жашап жүргөндө менин жашоомдо да башаламандык болчу. Эгер кааласаң, мен сага кантип максат коюп, убакытты туура пайдалануу керектигин көрсөтүп берейин. Абдан жакшы болмок, Алмаз экен. Ушул пландаштырганыңыз сизге жардам бердиби ушул максат койгон? Жардам берейин. Аны кечиресиз. Досум чалып атыптыр. Алло? Куба кандай? Да акча керекпи? Мен жумуштамын да. Макул ага чыгып барам. Кечиресиз Алмаз экен. Дос балам келип калыптыр. Чыгып келейинчи. Куба, не болду? Не болду, Куба? Баягы эле инимдин проблемасы ошо бүтүп жатты эле, дагы акча керек, берип турчу акча. Дагы керек экен. Дагы керек болот. Жок дегенде Насқатты кафе киргизип коеюн дегем да. Аябай керек, чүнчү берип турчу. Жетпей атат акча. Макул анда. Колдон келишинче болгон акчамды берип турайын анда. Ушинтип ма да? Макул анда дос. Рахмат, чоң рахмат. Макул анда. Рас өмір, қандай қысқа, қандай аз. Тағдыр ошол өлчөмүнөн көп кылбас. Бирок чиркин аздыгына мейлеле. Анын октой тездигине кататпаш. Кечээ гана тыйгырда жок эле. Кайдан чыкты? Боз ат минген. 30 жаш. Жашым 30га эле келип калды. Эч нерседен ийгилигим жок. Жумуштан тил угам. Эмдичи үйлөнө элекмин.
Эмне кылсам экен? Улан байке, караңызчы мага кандай бөлөк берди балдар мектептен. Абдан сонун го. А сиз насихат эже кандай бөлөк бердиңиз? Азыр. Бар ойноп тур, Кап. Куттуктаганды унутуп калган турбайбы? Абонент не отвечает. Нажмите любую цифру для того, чтобы ответить. Насхат, эмне кылып жүрөсүң бул жакта? Мен түн мен уктабай чыктым. Эмне болду? Мындан ары жолушпай эле коелучу. Сен таптакыр сөзүңө турбайсың. Майрамдардын баарын болсун, мен туулган күнүмдү унутуп койгонсуң. Мен мындан ары мындайга чыдай албайм. Жашооңдун баары башаламан. Токтосоң, Насхат, сүйлөшөлү. Токтосоң. Намыс экен. Кече максат койгонду, пландаштырганды үйрөтөм дедиңиз беле? Ооба. Өзүң башка иштерге алаксып кетип калдың го? Ооба, кече дос балам чалып калды. Мен максат койгонду үйрөнбөсөм болбой калды. Жардам бериңизчи. Биринчиден сен өзүңдү тарбиялашың керек экен. Убактыңды туура колдонгонду үйрөнүшүң керек. Эгерде бирөөлөр менен жолугушуп бар боло турган болсо, сен аларды кагазга жазып алып жүр. Эгерде пландарың бузулуп калса, аларга алдын ала телефон чалып, кечирим сурап, анан түшүндүрүп кой. Максат болбосо ийгиликке жете албайсың. Кап, көрсө мен абдан туура эмес кылып жүргөн экен да. Кел анда мен сага кантип план түзүүнү көрсөтүп берейин. Абдан жакшы болуп кетет. Биринчи кыска мөөнөттөгү максат бул 1 айдан 3 айга чейин болушу керек. Орто мөөнөттөгү максат бул 3 айдан 1 жылга чейин болот. Ал эми узак мөөнөттөгү максат бул 1 жылдан 5 жылга чейин болушу керек. Ушинтип бөлүнө турган. Алмазеке абдан жакшы түшүндүрүп кеттиңиз. Ушул талаптарды аткарып, сиз максатыңызга жеттиңизби? Ооба. Мен веб-сайт жасаганды үйрөнсөм деп максат койгон болчумун. Анан убактымды бөлүп курстарга барып окудум. Андан кийин түн уйкумду бөлүп, түнү 1 агына чейин уктабай ошол нерсени үйрөнүп, азыр веб-сайтым иштеп жатат. Абдан жакшы. Мен сизден үлгү алсам болот экен. Ооба, аракет кылсаң берекет дейт эмеспи? Ооба. Келчи сүйгөнүм жаныма, жүрөктө сага бер дайым. Өмүрлүк жарым болчу сен, сүйүмдү сага арнайым. Сүйөмүн сени жаным, сүйөмүн сени ардайым. Сүйөмүн сени жаным, сүйөмүн сени ардайым жаным. Ошо бирди сага арнаган. Өмүрлүк жарым болосуң.